Эми балдар, водороддук бомбанын схемасын карап көрсөк. Термоядролук реакция ишке ашышы үчүн водороддук бомбаларда анын тутандыргычы катары атом бомбалары пайдаланылат. Биригүүдө критикалык массадан ашып кеткендей болгон урандын 2 бөлүгү бири-биринен ажыратылып кандайдыр аралыкта кармалып турат. Күйүүчү дарынын жардамы менен чоң басым пайда болуп, урандын кесектери бири-бири менен биригет. Жалпы масса критикалык массага жетип, жарылуу пайда болот. Температура миллиондогон градуска көтөрүлөт. Ушул учурда урандын ичинде камалган суутектин изотоптору биригүү менен синтез реакциясы жүрүп, натыйжада водороддук бомба жарылат экен. Демек балдар, урандын ичинде ушундай суутектин изотоптору камалган абалда болот экен дагы, анан натыйжада синтез реакциясы жүрүп, водороддук бомба жарылат. Урандын өлчөмүн чоңойтуу, демек массасын көбөйтүү аркылуу К барабар 1 болгон абалга, башкача айтканда ажыроо реакциясы басаңдабай турган учурга келүүгө болот экен. К барабар 1 шарты орун ала турган масса критикалык масса деп аталат. Же болбосо муну кандайча түшүнсөк болот? Критикалык масса дегенибиз ошол урандын реакцияга кириши үчүн бири-биринен кандайдыр бир аралыкта ажыратылып коюлган 2 бөлүгүн айтсак болот экен. Эгерде урандын массасы критикалык массадан чоң болуп, К чоң 1 шарты орун алса, анда ажыроо реакциясы өтө күчтүү жүрүп, жарылууга алып келет экен. Атом бомбасы сакталуу учурунда жарылып кетпеш үчүн андагы урандын массалары критикалык массадан кичине болгон 2 же бир нече бөлүкчөлөргө бөлүп, бири-биринен алыс жайгаштыруусу зарыл. Эгерде урандын бул бөлүктөрү кадимки эле жардыруучу заттар менен тез бири-бирине жакындатылса, көз ачып жумганча өтө эле тездикте ажыроо реакциялары жүрүп, бомба жарылууга дуушар болот экен. Атомдук бомба жарылганда температура 10 миллиондогон градуска дейре жетет. Басым болсо миллион атмосферага дейре көтөрүлөт. Андан тышкары балдар, бул жарылууда гамма нурлары, нейтрондор жана бетта бөлүкчөлөрү сыяктуу интенсивдүү радиациялык булак болуп эсептелинет. Демек балдар, дагы бир жолу кайталап койсок, критикалык масса дегенибиз бул урандын, ушул водороддук бомбанын ичиндеги урандын 2 бөлүгү бири-биринен кандайдыр бир аралыкка ажыратылып, кармалып турат экен. Демек, ушул урандын биригүүдө критикалык массадан ашып кеткендей болгон 2 бөлүгү катышууга тийиш экен водороддук бомбанын ичинде. Ошентип, уланма реакция эбегейсиз энергия бөлүп чыгаруу менен жүрөт. Ар бир ядро балдар бөлүнгөндө 200 мегаэлектронвольтко жакын энергияны бөлүп чыгарат экен. Ал эми 1 грамм урандагы ядролордун бардыгы толугу менен бөлүнүп бүткөндө 8,3 көбөйтүү 10 даражасындагыдай джоуль энергия пайда болот. Эми балдар, термоядролук реакция күн жана күнгө окшогон өзүнөн жарык чыгаруучу көп жылдыздар ааламга чачкан нурлануу энергиясы дал ушул биз сөз кылып аткан термоядролук реакциянын жүрүшүнүн эсебинен камсыз кылат экен. Элестетип көрсөк балдар, күн ар бир секундта өзүнүн 4,3 миллион тонна массасын дефект масса катарында нурлануу аркылуу бүткүл ааламга чачып жоготуп турат экен ушундай массасын. Эми эсептөөлөр, окумуштуулардын эсептөөлөрү боюнча күн ушундай нурланып дагы 5 миллиард жыл чамасында жашай ала тургандыгы аныкталган. Демек балдар, күн миллиарддаган жылдан бери ар бир секунда сайын өтө чоң энергияны нурлантып чыгарат экен. Бардык физикалык процесстер сыяктуу эле күндүн нурлануусу дагы жаратылыштын негизги закону болгон энергиянын сакталуу жана айлануу законуна баш ийет. Азыркы учурдун түшүнүгү боюнча күндүн жана башка жылдыздардын түпкүрүндө термоядролук реакция процесси жүрөт.
Бул реакциянын жүрүшүндө эң чоң энергиянын бөлүнүп чыгарылышы бир химиялык элементтин экинчи бир химиялык элементтин айланышынын натыйжасы болуп саналат экен. Күндөгү эң негизги элемент бул суутек. Күндүн түпкүрүнөн орун алган суутек химиялык биригүү реакциясынын негизинде гелий элементине айланууда чоң сандагы энергия бөлүп чыгарат. Күн, балдар, энергиянын кубаттуу булагы. Энергия андан электромагниттик толкун катары рентген, ультракызгылт көк нурдан радио толкундарга чейин үзгүлтүксүз чыгып турат. Бул нурлануулар күн системасындагы бардык телолорго түшүп, алардын атмосферасына таасирин тийгизет жана жердеги жашоо тиричиликтин болушун үчүн зарыл болгон жарыкты жана жылуулукту берет экен. Күндүн нурлануу кубаттуулугу болжол менен 4^10^23 даражасындагы киловатт. Күндүн энергиясы объективинин фокус аралыгы өтө чоң, көп күзгүлүү, атайын күнгө ылайыкталып жасалган күн телескоптору аркылуу аныкталат экен. Демек, балдар, күндөгү термоядролук реакциянын жүрүшүн биз атайын телескоптор аркылуу, күнгө арналган телескоптор аркылуу аныктасак болот экен. Жердин күндөн алган энергиясынын агымы болжол менен анын толук энергиясынын 2 миллиардтан 1 бөлүгүнө гана барабар экен. Демек, күн ушундай күндүн бетинде болуп жаткан термоядролук реакция бир канча миллиарддаган жылдардан бери болуп келе жатат экен. Ал эми ошол күндөн алган биздин жердин күндөн келген энергиянын кандайдыр бир кичинекей гана үлүшү бизге жетет экен. Демек, күндүн өзүндө канчалык чоң энергия, канчалык чоң термоядролук реакция болуп жаткандыгын элестетүү кыйын эмес чыгар. Эми, балдар, күндүн бетинен бөлүнүп чыккан айрым плазмалар күндүн жогорку таажысы деп аталат экен. Жер орбитасына чейин жетет. Ушул жогоркудагы биз сөз кылган таажы радиоастрономиялык методдор аркылуу аныкталып, анын өтө алыс аралыкка созулушу далилденген. Мындай күндөгү процесстер оптикалык телескоптор аркылуу байкалбайт. Күн таажысынын бул түрү ага кирген бөлүкчөлөрдүн жогорку ылдамдыгы жана температурасынын жогору болушу менен түшүндүрүлөт экен. Демек, балдар, күндүн бетинде болуп жаткан термоядролук реакция күнгө окшогон башка дагы жылдыздардын бетинде ушунчалык көп миллиарддаган жылдардан бери болуп келе жаткан процесс экен. Демек, эң негизги элемент күндөгү бул суутек. Ал эми суутек ушундай реакцияда сөзсүз гелийге айланат экен. Эми, балдар, башкарылуучу термоядролук реакция. Башкарылуучу термоядролук реакцияда азыркы кездеги илим изилдөө ишинин эң маанилүү багыттарынын бири болуп саналат экен. Бул үчүн дүйнөлүк окумуштуулардын бириккен тобу эмгек кылууда. Атом энергиясын жөнгө салып, же болбосо башкарып, электр энергиясын өндүрүү жолун адам баласы жетишээрлик өздөштүрдү. Бирок термоядролук реакцияны ушундайча пайдалануу азырынча мүмкүн болбой жатат. Анын бирден бир себеби жогорку температурада алуу менен түшүндүрүлөт экен. Эгер ушул температурада синтезге кирүүчү изотопторду чоң басымда кысып кармап туруу кыйынчылыгына байланыштуу экен. Миллиондогон градустагы температурада ушундай изотопторду кысып кармап туруучу материалдар жаратылышта жокко эсе. Мына эң негизги кыйынчылык ушунда экен, балдар. Азыр өтө кичине аймакта изотопторду бириктирип кармап туруш үчүн магнит талаасы жана жогорку
температураны алуу үчүн лазер нурларын пайдалануу мүмкүндүгү табылды. Термоядролук реакцияны жөнгө салып башкаруу менен адам баласы келечекте ченемсиз энергиянын булагына ээ болору шексиз. Башкарылуучу термоядролук реакция эгер ишке ашса, 1 литр суудагы 0,3 грамм дейтерийдин эсебинен 350 литр бензин күйгөндө алынган жылуулукту ала алат экенбиз. Жер бетиндеги суунун өлчөмүн эсепке алганда, андагы дейтерийдин запасы миңдеген кылымдарга чейин энергия менен камсыз кылууга жарамдуу экен. Эми балдар, ушун менен сабагыбызды жыйынтыктасак, төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи, термоядролук реакция деп эмнени түшүнөбүз? Экинчи, башкарылуучу термоядролук реакция ишке ашыруу кыйынчылыгы эмнеде? Жана үчүнчү суроо, адам баласынын келечеги үчүн башкарылуучу термоядролук реакциянын мааниси эмнеде? Анда эмесе кийинки сабактан жолукканча саламатта